А пациент баарына эле ыраазы, эмнени жазып берип койсоң деле, сидикти 3 маал ичип кой десең деле ыраазы болуп кете берсе, бул уже көрдүңүзбү эмнең көз-каранды. Ошон үчүн мен азыр өзүм врачмын деген атайын проект иштеп чыгып аткан учурумда ошо пациентти мына ушундай деңгээлге чыгаруу максаттачы, көрдүңүзбү? Медициналык жактан идеалдуу, сабаттуу деңгээлге чыгарып, ушундай форматта иш алып баруу максатта ошондой болуп атат. Азыр пациенттер жөнүндө айтып кетпесизби? Сизге эми ар бир адамдан таасир алабыз го. Ушу эң катуу таасир берген бейтап пациент болду эле. Болсо кандай? Эң катуу таасир берген пациентим мен эзимде калган өтө сложный состояние менен кайрылып калганда, жаш баласы мененчи, инфекционный заболевание менен паховой жактанчы. Өтө сложный состояние, доктор жардам бере калыңызчы, эмне кылсам болот деп, мисалы мен бирок кеңештерими жөнөтүп, ал кеңештерди аткарганга чейин мисалы кайтыш болуп кеткен да, мен мындай ошол жагынан элечи, мисалы аябай больно болгон, мисалы ошол нерсени инфекционныйга барган, аяктан жардам берише албай калган. Бул деле мисалы кээде мындай аябай өзүңдү жемелеп кетет кезиң, эмнеге ушул пациент эртерээк кайрылуусуна салым кошо алган жокмун депчи. Эмнеге ушундай деңгээлде